Жер бергенче жан беребиз. Кара Суу районунун тургундары Өзбекстанга жер берилишине каршы болуп боозуй тигишти. Кара Суу районунун Сабай айылы өкмөтүнүн тургундары Кемпир-Абад суу сактагычынын жээгинен Өзбекстанга 50 гектар жер берүүгө каршы болуп боозуй тигишти. Жергиликтүүлөр аталган аймак стратегиялык экенин айтып, кабыл алынган протоколду жокко чыгарууну талап кылышууда. Жергиликтүү тургундардын бири Кыял Эргешбаева балдардын келечеги үчүн жер бергиче жаныбызды беребиз деген пикирин билдирди. Кыскасы, Камчыбек Ташиев өзү келиши керек, келип кол коюп өткөрүп берген жерлерин кайра элге берип, элдин көйгөйүн чечип берсин. Баткенди тынчытып, эми Кара Суу районунун Галбага түйшүк салып коюп кетти. Биз шайлаган депутаттар да келип элдин үнүн уксун. Биз жерибизди бербейбиз. Кашык каныбыз калганча коргойбуз. Жер бергиче жан беребиз. Жаңа бийлик келди, эми жашообуз оңолот экен десек, булар келип келбей жатып жерлерибизди сатууда. Баштагы президенттер кен байлыктарды сатса, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жерлерибизди сатып жатат. Биз эч качан жерибизди бербейбиз. Жерибизди коргойбуз. Биз кары жаш, аял эркек дебей баарыбыз ушул жерде турабыз. Кечээ ушундай талап менен Өзгөн районунун тургундары митингге чыгышкан. Өзбекстанга Кемпир-Абад жер берүү чечимине нааразы болгон эл Бишкектен чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн баргандардын жолун тосуп кое бербей, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өзү келүүсүн жана Өзбекстанга 1 метрда жер берилбей турганын айтып, катуу талап кылып жатышат. Кара Суу районунун Ынтымак айылынын тургундары боозуй тигип нааразычылыктарын билдирүүдө. Алар коңшу Өзбекстанга жер алмаштырууга каршы. Аталган айылдын тургуну Жоодар Булкановдун Т-медиага билдиришинче, кечээ өкмөттүн жерди көрүп, өлчөө үчүн өкүлдөр келген. Бирок эл каршылыгын билдирип, жерди өлчөтпөй коюшкан. Биздин айылдын тургундары буга чейин Өзбекстанга жер берүүгө каршы болуп, райондук администрациянын жанына нааразычылыкка чыгышкан. Алар менен акимдин орун басары жолугуп, жогорку бийликке жеткирмей болгон. Кийин өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнө бардык. Аларда жогору жака кайрылмай болушту. Бирок азыркы күнгө чейин жооп болгон жок. Биздин айылдын тургундары жер берүүгө каршы. Кечээ өкмөттөн өкүлдөр жер өлчөөгө келгенде биздикилер каршылыгын билдиришти. Ал жерге боозуй тигилди. Камчыбек Ташиевдин өзүнүн келишин талап кылышты. 10 күндө келет деген жооп болду. Ага чейин боозуй алынбайт, күндө кезектешип тургундар ал жакта турушат, деди Кара Суунун Ынтымак айылынын тургуну Жоодар Бурканов. Бул арада социалдык тармактарда видеолор тарады. Анда алмаштырыла турган жерге боозуй менен мамлекеттик туулар орнотулганын көрүүгө болот. Аялдар жуурукандар менен барып олтурганы да тартылган. Мына элдин баары бул жерде, буларды көрүп турасыңар. Бул жерлер биздики, муну берсек Өзгөн жакты тосуп калат экен. Кара Суу жака суу өтпөй кургайт деген сөздөр айтылат. Сабай айылы өкмөтүнүн башчысынын орун басары Самат Абдывалиев байланышканыбызда кийин чалышыбызды айтып жооп берүүдөн баш тартты. Бирок Турмуш басылмасына берген интервьюсунда комиссия менен болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин эл таркап кеткенин айткан. Ынтымак айылынын тургундары 1 апрель күнү Кара Суунун акимчилигинин алдына барышкан. 8 апрелде Ош облустук администрациясына да барышты. Андан кийин мен аксакалды чакырып дагы түшүндүрүү иштерин жүргүздүм. 15 апрелде ызычуу болуп боозуй тигишти. Негизи алмашылган жер Кемпир-Абад суу сактагычынын сол тарабында. Кечээ чек ара боюнча келген комиссияга 10 күн мөөнөт берип талап коюп жатышат. Камчыбек Ташиевке чалыңыз, 10 күн ичинде келип кетсин деп талап коюшту. Ошол сүйлөшүүлөрдөн кийин эл тарап кетти, деген Абдувалиев. Окуя тууралуу 1 апрелде Кара Суудагы Сабай айыл аймагынын 50дөй тургуну район администрациясынын имаратынын жанына чогулушкан. Алар аталган айыл өкмөттүн Ынтымак айылындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жердин Өзбекстанга берилишине каршылыгын билдиришкен. Ал тилке суунун башы экенин, жайыт катары колдонуша турганын кошумчалашкан. Эл менен 1 сааттан кийин район акиминин 1 орун басары жолуккан. Силерди уктук. Бул жагдай бир гана дипломатиялык жол менен гана чечилиши керек. Кайсыл жерден берилиши азырынча белгисиз. Азыр протоколго баары жазылып жатат. Биз тиешелүү жактарга, өкмөткө, чек ара боюнча өкмөттүк комиссияга жеткиребиз. Өзүбүз чек ара маселесине кийлигише албайбыз, аларга кат аркылуу баарын жиберебиз, деди Кара Суу районунун акиминин орун басары Капар Абдиев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 30 марттан Өзгөн районунун тургундары менен жолугушуу учурунда
талаштуу 13.000 гектар жер Кыргызстандын пайдасына чечилгенин билдирген. Мындан сырткары Кара Суу районундагы чек ара 100 гектар Өзбекстан тарапка жыла турганын, ошондой эле өзгөн Сузак районунун аймагы да 1000 гектарга кеңейе турганын кошумчалаган. 25 март Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын кеңешмесинин жүрүшүндө жыйынтык протоколго кол коюлган. Ага ылайык Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын калган тилкелери боюнча бардык маселелер аймактарды алмашуу принципи боюнча макулдашуу процедурасынан өткөн. Бул жолугушуудан кийин Камчыбек Ташиев Кыргыз-Өзбек чек арасы 100% чечилди деп билдирген. Булак Уа Чекитке эже. Россия 1 миллион мигрантты депортациялайт. Россиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин Россияга барган 1 миллиондон ашуун мыйзамсыз мигранттын депортацияланышынын пландаганын билдирди. Горовой КМШнын парламенттер аралык жыйынында сүйлөгөн сөзүндө КМШ өлкөлөрүнүн Россияда мыйзамсыз жүргөн жарандарын кайтарып алышы керектигин айтты. Бул мигранттардын Россиядан 15 июнга чейин кетиши керектигин белгилеген. Горовой учурда Россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн жарандар көп. Россиянын президенти Владимир Путиндин жарлыгына ылайык, эгерде бул адамдар 15 июнга чейин Россиядан чыгып кетпесе, анда алар депортация менен жазаланып, Россияга кирүүгө тыюу салынышы мүмкүн деди. Россиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттардын 332 миңи Өзбекстан, 247 миңи Тажикстан, 152 миңи Украина, 120 миңи Азербайжан, 115 миңи Кыргызстан, 61 миңи Армения, 56 миңи Молдова, 49 миңи Казакстандын жарандары. Карыядан кеп калат, жакшыдан бак калат деген кыргыздарда жакшы сөз бар. Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу такты эмес, элин бийликте эмес, жерин согушта эмес, тынчтыкты орноткон Сооронбай Жээнбековго канча жакшы сөздөр айтылса да аздык кылат. Сооронбай Шариповичтин түз жүргөнү бийликти сындабай, тескерисинче акыл насаатын айтып тынчтык керек деген сөзү баарынан бийик турат. Кечээки өткөн шайлоодо да жарандык парызын аткарып, добуш берип, эч бир ашыкча сүйлөбөй басып кетти. Албетте ал инсан орунсуз сөздөрдөн өйдө турат. Болбосо азыр деле бизде башаламандык, ошол эле октябрда өткөн шайлоодон кем калбай, кечээки шайлоодо деле таза өткөн жок. Орун алмашса сумма өзгөрбөйт деген ушулда. Азыркы президент Жапаров боюнча бир да ашыкчасын айта элек. Сооронбай Шарипович сындабайт дагы. Анткени экс-президент деген сыйлуу орду бар. Аны түшүнгөндөр түшүнөт. Сооронбай Жээнбековду сындап чыккандар бул аганык бийликтин буйрутмасы. Жээнбеков бийликте турган кезде 2 жыл бою асылган Атамбаевдин куйруктары болот. Бирок алар да бир нерсенин акылына түйүп алышсын. Сооронбай Шарипович ойду тоону сүйлөбөгөн адам, сабырдуу жана элдин ойлогон айкөл инсан. Убакыттын өтүшү менен баары кайрадан эскерилет. Тарых эртеңки күндү сөзсүз ордуна коет. Азыр өлкөдө эң биринчи стабилдүүлүк керек, бирок эртеби кечпи экс-президент Сооронбай Жээнбековду кыргыз элим кадырына жетет. Бар болуңуз, урматтуу Сооронбай Шарипович. Элдин жүрөгүнөн орун алып жүрө бериңиз. Айкөкүл Асылбекова. У коргошун боюнча дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму расмий билдирүү таратты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ысык-көл тамыры аталышындагы чөптүн кайнатмасы У коргошун тууралуу расмий билдирүү таратты. Анда айтылгандай, дары-дармектерди медицинада колдонуу үчүн клиникалык изилдөөлөрдөн жана каттоодон өткөрүү дүйнө жүзү боюнча кеңири жайылган. Клиникалык сыноолордо дарынын эффективдүүлүгү жана коопсуздугу изилденет. Ал маалыматтардын негизинде саламаттыкты сактоо боюнча ыйгарым укуктуу орган дары-дармектерди каттоодон өткөрүү же баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат. Клиникалык сыноолордон өтпөгөн дарыны каттоого жана элге кеңири колдонууга сунуштоого болбойт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму азыркы учурда коронавирусту дарылоо үчүн ысык-көл тамыры У коргошундун натыйжалуулугу жана коопсуздугу жөнүндө маалыматтары жок. Андай маалыматтарды алуу үчүн эл аралык стандарттарга ылайык кайнатманын фармакологиялык касиеттерин изилдөө керек деп айтылат билдирүүдө. Уюм сунушталып жаткан У коргошунду өз алдынча колдонбоого жана коронавирустун белгилери пайда болсо медициналык мекемелерден жардам суроого чакырат. Ошондой эле коргонуу чараларына маани берүүнү өтүнөт. Социалдык аралыкты сактоо, бет кап тагуу, колду тез жууп туруу, дезинфекциялык каражаттарды колдонуу, имаратты желдетип туруу, оорунун белгилери байкалса COVID-19 карата тест тапшырып туруу керек.
16 апрелде саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавируска каршы ысык көл тамыры аталышындагы чөптүн кайнатмасын коргошундуу маалымат жыйынында камера алдында ичти. Ага 15 күндөн бери президент Садыр Жапаров кандай даярдоо керектигин көрсөтүп берген. Министрдин айтымында коргошун ушул кезге чейин Кыргызстандагы ооруканаларда жаткан 300 бейтапка берилип байкоо жүргүзүлгөн. Булак ак медиа чекиткейи.